Акыркы суроо. Акыркы деп айтпаңыз, жыйынтыкта жүрөт. Жыйынтыкта суроо. Мындай болуп атат да. Ар бир адам бир кимдир бирөөгө карап түзүнөт да. Ошол эле убакта сизди көбүрөөк мындай окуп калып атат да, мындай Кореянын президенти Ким Чен Ын. Сиз президент Кудайым буйрса президент болуп калсыз, кандайдыр кимдир бирөөгө президенттин үлгүсүн алыш керек да. Сиз президент болуп калсаңыз, ошол эле өлүм жазасын киргизип, ошо Ким Чен Ындай президент болбойт белеңиз, анткени сиздин характериңиз ошондой да. Мен ушул кишилердин жолунда жүргөн, ошо улуу инсандардын жолунда жүргөн саясатчымын. Мен Ким Чен Ын болгум да келбейт, мен эч ким болгум келбейт. Мен ушул чоңойгондо ким болосуң дегенде, бала кезден суранганда мен айткам, чоңойгондо мен атам болом деп. Мен атам болом. Мен Ким Чен Ынды тааныбайм дагы, билбейм дагы. Анткени сизди элдер айтат. Элдер айтат, айтса туура айтат. Өлүм жазасыны биз киргизишибиз керек. Туура. Мен Бакиев менен аябай каттуу мындай бир кагышып кызматтан баш тартканым дагы ушул маселе болду. Биз анталашып урушкан жокпуз. Эмне үчүн бир окуя түрткү болуп кетти да. Мына Сокулукта бир айван да, ал адам эмес. Өзүнүн аялын, баласын, үйүндө иштеп аткан устасын өлтүрүп, жолдон келатып, таксиге түшүп, таксини менен келатып, мына Камышановка деген жерде суунун арасында ошол өлтүрүп, аны да өлтүрүп. Бир сааттын ичинде 4 кишини өлтүрүп, Казакстанга өтүп бараткан жерден чек арадан кармалды. Мен Коопсуздук кеңешинин катчысы элем. Билесизби, жанагы болгон окуяны жазып келгенде, кишинин, адам жүрөгү бар кишинин көзүнө жаш тегеренбей койбойт. Эмне үчүн ошого окшогон айванды биз өмүр бою багышыбыз керек? Эмне үчүн ага кийим беришибиз керек? Тамагын беришибиз керек? Эмне үчүн? Же болбосо жанакы 3 жашар, 5 жашар кыздарды, балдарды зороктоган айвандарды эмне үчүн биз өмүр бою багышыбыз керек? Алардын баарынан жок. Алар коомго эч качан пайда алып келбейт. Өзүнүн энесин өлтүрүп кетип баратат, өзүнүн атасын өлтүрүп кетип баратат. Алар коомго жакшылык кылабы? Мына ушундай кылмыштарга биз коркпой эле киргизишибиз керек. Европа эмне дейт? Европаң менен эмне жумушуң бар сен? Европаң менен кандай жумушуң бар сен? Сенин өзүңдүн кылым карыттык деп какшап келген кыргыздын улуттук каада салттары бар. Ошол каада салт менен жашашыбыз керек. Өзүбүздүн жүзүбүз болуш керек биздин. Өзгөчөлүгүбүз болуш керек. Айтор мыйзам аябай каттуу күчөш керек да. Мен атам раматылык айтат эле да. Падышанын көзүндө каары, жүрөгүндө мээри болуш керек деп. Анан айтат эле, каарын кол алдында иштегендерге чачыш керек дагы, жүрөктөгү мээрин карапайым калкка чачыш керек деп. А бизде тескери да. Мээри жанында жүрүп иштеп аткандарга чачылат да, каарын элге чачат. Ошон үчүн Мадумаровдон коркобуз дейт. Коркуш керек алар. Корккону туура.